Саламатсыңарбы, кымбаттуу менин окуучуларым. Азыр биз силер менен мекен таануу сабагын өтмөкчүбүз. Анда эмесе апаңарга карап бир жылмайып койгулачы балдар. Келгиле балдар, алтын эреже кабыл алалы. Сабакка активдүү катышалы, тапшырманы убагында аткаралы. Бүгүнкү турган тема өсүмдүктүн бөлүктөрү жана алардын ар түрдүүлүгү. Өсүмдүктүн кайсы бөлүгү күн менен, ал эми кайсы бөлүгү жер менен байланышта деп ойлойсуң? Ооба, туура таптың. Бул биринчи бөлүгү тамыры, экинчи бөлүгү сабагы, үчүнчүсү жалбырагы, төртүнчүсү гүлү, бешинчиси мөмөсү болот. Демек өсүмдүктүн тамыры, сабагы, жалбырагы, гүлү жана мөмөсү болот. Өсүмдүк күндүн нурунан кубат алып, жалбырагы жашыл түскө айланат. Тамыры аркылуу суу ичет, гүл ачып, мөмө байлайт. Жандуу жаратылыштын дем алуусунан чыккан керексиз көмүр кычкыл газын өзүнө сиңирип, биз дем алчу абадагы кычкылтекти бөлүп чыгарат. Өсүмдүктөн жемиш, жашылча, ун, май жана кант алынат. Өсүмдүктөр окшоштуктары боюнча бир нече топко бөлүнүшөт балдар. Сабагы жоон, бутактары катуу, жерден бир кыйла өйдө таралып өскөн өсүмдүктү дарак деп айтабыз балдар. Ал эми жерден чыкканда эле майда сабактары көп болуп, таркап өскөн өсүмдүктү бадал дейбиз. Ал эми сабагы жумшак жана ийилчээк келген өсүмдүк чөп өсүмдүгү болуп саналат. Ошентип баардык өсүмдүктөр дарактар, бадалдар жана чөптөр деп аталат. Азыр тапшырмага көңүл бурабыз балдар. Өсүмдүктүн бөлүктөрүн атап бергиле балдар. Өсүмдүктөр канча топко бөлүнөт экен? Саламатта болгула балдар.